Момундардын арасында ушундай эр-азаматтар бар. Алар Аллахка берген убадаларында чынчыл экенин көргөзүштү. Кээ бирлери милдетин аткарып шейит болуп кетишти. Кээ бирлери шейиттикти күтүүдө. Асхаб сүрөсүнүн 23-аяты. Тирүү шейит Талха ибн Убайдуллах. Бул Аллахка берген убадасында чынчыл болгондордон. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ал тирүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын жана исламды биринчилерден болуп кабыл кылган 8 адамдын бири. Ошондой эле ал пайгамбар алейхиссалам ыраазы болгон 6 кишиден турган кеңешчи топтун бири эле. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ухуд казатында атагандай Талха аль-Хайр, жакшылык талхасы, пайгамбарыбыз алейхиссалам аны башка жерде Талха аль-Фаят, айкөл, жакшылыгы ашып ташкан Талха деп атаса, аны Талха аль-Жуд, кең пейил Талха деп да атаган жери бар. Азирети Талханын исламды кабыл кылуу тарыхы таң калыштуу болгон. Анын окуясынан сахабалардын ысымдарын даанышман, баарынан кабардар болгон Аллах Таала тандаганы ачык билинип турат. Күндөрдүн биринде Талха Шам шаарында жүрсө, бир христиан келип, аны тезинен Меккеге барып, ушул айда чыга турган акыр замандын пайгамбары Ахмад деген адамга жолугууну насаат кылат. Талха ага башкалардан мурда жолугуп калуу үчүн чөлдөрдү чагылгандай эле кесип өтүп келет. Меккеге жетип келсе, абасынын баласы Абу Бакр бул сыймыкка андан мурда жеткен экен. Ошентип Талха Азирети Абу Бакрдын колунан исламды кабыл кылат. Абу Бакр кандай гана бактылуу, Азирети Абу Бакрдын колунан тирүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 5 сахаба исламга кирген. Көпчүлүгүбүз Талханы, Аллах андан ыраазы болсун, жакшы биле бербейбиз. Анткени биз ал жөнүндө эч нерсе окуган эмеспиз. Ал тирүү кезинде жер бетинде басып жүргөн шейит деп аталып калуусуну билүү үчүн чын дилден бир пайда алып калуу максатында Араб жарым аралына барып, ал жерде жанынан да кымбат турган акыреттик досун коргоп калууга бар күчүн жумшап жаткан Азирети Абу Бакр ас-Сыддык менен бирге бололу. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам ал жерде өмүрүндөгү эң оор абалда турган учуру эле. Капырлар аны чар тараптан курчап, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өлтүрүп салууну көздөп, кол салып жатышкан учур эле. Пайгамбарыбыз алейхиссаламды коргоп турган 9 гана сахаба бар эле. Аеосуз салгылашуудан алардын 6 жерге жыгылат. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды капырлардын кылычынан коргоп калуу үчүн 2 гана сахаба кылат. Ал экөөнүн бири жөнүндө бул китептин аягында айтабыз. Ал эми экинчиси азыр бизге Азирети Абу Бакр айтып берсин. Азирети Абу Бакр чарчап турганына карабай, демигип, мүмкүн болушунча чуркап, акыреттик досу болгон Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам тарапка карай келе жатты. Алыстан келе жатып, пайгамбар алейхиссаламды караса, бир адамдын Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды коргоодо капырлардын жоон тобу менен жолборс сыяктуу бирден ары, бирде бери секирип, аеосуз салгылашып жатканын көрөт. Ал пайгамбар алейхиссаламга учуп келген жанын жебесине жана ыргытылган найзаларга өзүн тосуп жатты. Ошондо Азирети Абу Бакр пайгамбар алейхиссаламды мына ушундай деңгээлде коргогон адам мен болгонумда деп эңсеп кетти да, өзүнчө мындай деп күбүрөнүп келе жатты. Ата-энем курман болсун, сен Талха болуп калсаң экен. Ата-энем курман болсун, сен Талха болуп калсаң экен. Анткени пайгамбар алейхиссаламды бул абалдан бир гана Азирети Талха коргоп кала алат эле. Азирети Абу Бакрдын ойлогон ою туура чыгып, пайгамбар алейхиссаламды капырлардын аеосуз кол салуусунан коргоп жаткан эр жүрөк Талха ибн Убайдуллах экен. Ал жерде Азирети Талха ибн Убайдуллах инсаният али көрө элек баатырдык менен салгылашты. Ал пайгамбар алейхиссаламдын денесин каны жаны менен коргогон эле. Биринин артынан бири келген жанын жебелерине жана пайгамбар алейхиссаламга карай ыргытылган найзаларга өзүн тосуп, кылычы менен чөп чапкандай салгылашып жаткан учурда Азирети Талха бир манжасынан ажырап калат.
Ошондо жаны ооруган Талха ах деп жиберет. Аны көргөн Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: эгерде бисмиллах дегениңде периштелер сени адамдардын көз алдында көтөрүп кетишмек. Ошол учурда пайгамбар алейхиссаламдын оор абалда экенин узактан көрүп жардамга күчүнүн болушунча чуркап келаткан Азирети Абу Бакр менен Азирети Абу Убайда да жетип келишип, Аллахтын жардамы менен бул оор абалдан кутулушат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам экөөнө карап мындай дейт: бир тууганыңарды, Талха ибн Убайдуллахты кармагыла, ага жардам бергиле. Чындыгында анын бейишке кирүүсү важип, милдет болду. Ошондо Азирети Абу Бакр канга боелгон Талха ибн Убайдуллахты карап, көргөн көзүнө ишенбей туруп калган. Анткени анын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды коргоп калууда алган жаракаттары 60тан көбүрөөк экенин көргөн эле. Мына ушундай жаш сахабалардын арасынан ысымы Талха ибн Убайдуллахтын ысымына байланышы бар бир жаш сахаба бар. Бул жаш сахаба үммөттүн тарыхындагы баатырлардын эң эр жүрөгү болгон. Кезектеги улуу инсан